Мамлекеттик бюджетке болгон оорчулукту азайткан МЖОнун 3-чү долбоору бүгүнкү күндө ишке ашаар алдында турат. Бүгүн мына ушул долбоорлор тууралуу экономика министрлигинин алдында ачылган бөлүмдүн өкүлдөрү маалымат беришти. Буга чейин маалым болгондой Кызыл Кыргызстан кинотеатрынын абалы начар болуп, кайра реконструкция кылганга да жарабай калган. Ал эми 3-декабрда аталган кинотеатрдын фундаментине МЖОнун каржылоосу менен капсула салынып, курулуш иштери башталды. Мы очень рады, что наш проект продолжается. Азыркы тапта биз бул долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Жакынкы 3 жыл аралыгында Кызыл Кыргызстан кинотеатрынын курулуш иштерин толук түрдө бүтүрүп, мамлекетке кайтарымсыз колдонууга беребиз. Кинотеатров Кызыл Кыргызстан государству безвозмездное пользование. Ошону менен бирге Бишкек шаарынын коомдук транспорттарын электрондук билеттештирүү долбоору да ишке ашуу алдында турат. Бирок жарандардын кайсы убакта электрондук билеттерди колдоно алышат азырынча белгисиз. Бул долбоор пилоттук болгонуна байланыштуу жарандар убактылуу картасыз нак акча менен жол кире төлөп турушса болот. Сейчас решается вопрос с установкой на транспорт, который не на ходу. Биз бүгүнкү күндө 330га чукул троллейбус автобустарды электрондук билеттештирүүгө даярдап бүттүк. Азыр болсо иштен чыгып оңдоо жайында турган транспортторду да даярдоого камынып жатабыз. Бардыгы даяр болгондо биз жарандарга маалымат беребиз. Ошондо гана билеттерди колдонууга мүмкүн болот. Должны закончить уже на этих ремонтах. Кошумчалай кетсек, электрондук билеттер 3 категорияда көрсөтүлөт. Пенсионерлер үчүн жеңилдик карта, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, окуучулар үчүн жеңилдиксиз жана стандарттык карта. Картаны почта бөлүмдөрүндө, мобилдик оператор кеңселеринде жана соода түйүндөрдөн сатып алууга болот. По сетевым магазинам вопрос решается, плюс мелким. Электрондук билеттерге шаардык мэрия тарабынан тарифтер коюлган. Ошол тарифтердин негизинде жарандар билеттерди сатып ала алышат. Чоң адамдар үчүн 1 айлык чектөөсүз электрондук билеттин баасы 495 сомду түзсө, ал эми окуучулардын 1 айлык билети 175 сомду түзөт. Мындан сырткары картанын өзүн 50 сомго сатып алуу керек. $734 000, не менее. Мындан сырткары ишке ашырылып жаткан долбоорлордун дагы бири гемодиализдик борборлорду уюштуруу. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 2 борбор ачылып иштеп жатса, ал эми Ош жана Жалал Абад облустарында бирден борбор иш алып барышууда. Бул долбоор боюнча Германиялык Fresenius Medical Care деген чоң жеке компаниянын инвестор катары табылып, ошол компания тарабынан ишке ашырылган. Андан сырткары дагы 2 долбоор бар. Бул Балдар кинотеатры Кызыл Кыргызстан. Ушул долбоор боюнча дагы ишке ашып, мына жакында эле 3-декабрда курулуу иштери башталды, капсула салынып. Бүгүнкү күндө биздин ошо пресс-конференцияга бул долбоорлордун жеке өнөктүн өкүлдөрү бар. Алар дагы өзлөрүнүн ошо долбоорлор боюнча өзлөрү толук кандуу айтып кетет деп ойлойм. Жогоруда айтып жаткан 23 долбоордун 6 транспорт чөйрөсүнө, 5 долбоор саламаттыкты сактоого, дагы 5 долбоор билим берүү тармагына, 4 туризм жана спорт чөйрөсүнө, жана ошондой эле 1 долбоор логистика, мейманкана жана маданият тармагына бөлүнгөн. Алина Бактыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.